Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Азыр эле мына сайттарды карап жатып, Суперкеже сайтында жакшы бир видеону көрүп калдым. Ошол жерде жазылган макаланы силерге окуп берейин. Ата-эне жөнүндө экен, апа жөнүндө. Ооруканада апасын жонуна көтөрүп жүргөн келин. Апамдын айыгышы үчүн болгон аракетимди жумшайм. Интернетте белине аялды көтөрүп бара жаткан кыздын видеосу тарады. Андагы билдирүүгө ылайык, видео Ош шаарына тартылып алынган. Интернет колдонуучулар кыздын апасы ооруп баса албай, арабасы да жок болгондуктан ал апасын ооруканага жонуна көтөрүп алып барууга мажбур болгон деген ойлорун жазышкан. Ошондой эле көпчүлүгү кыздын бул аракетин баалап, ыраазы болгон сөздөрү жазышууда. Суперкеже порталы апасын жонуна көтөргөн кыз менен байланышты. Ал Ош шаарынын жашоочусу Жайнагүл Абдыкасым кызы. Өзү 3 баланын энеси. Айтымында ал апасын жонуна көтөрүп бара жатканын кимдир бирөө видеого тартып алганын байкаган эмес. Апам экинчи топтогу майып. Акыркы жылдары жоон ичегиси да ылдыйлап кетип, көп кыйналды. Ошол күнү апамды ооруканага алып баргам. Анализдерди тапшыртуу үчүн оорукананын бир башынан кийинки башына барууга туура келип жатты. Негизинен көтөрүп алып эч кимге көрүнбөйүн деп жер төлөө аркылуу басып жүргөм. Апам болсо арыктап 32 килограмм болуп калган. Өзү 53 жашта, алсыз, 1-2 кадам басып эле чарчап, баса албай калат. Анан ачка болуп кеткенде тамактанып алуу үчүн жолго чыгууга туура келген. Ошол учурда видеого тартып алышыптыр, деди Абдыкасым кызы. Ошондой эле Абдыкасым кызы 3 бир тууган эненин иниси менен сиңдиси бар экенин айтты. Алар Орусияда иштеп жүргөндүктөн апасын өзү карап жаткан чагы. Чынында ооруган адамга акча көп керек экен. Дарылатуу үчүн бардык жерде эле чөнтөгүнү карашат. Апам айыгып кетсин, арабага салгандан корком. Бирок ага да ыңгайлуу болсун үчүн убактылуу араба таптым. Бул араба убактылуу эле пайдаланылсын. Бул араба убактылуу эле пайдаланылсын. Кийин апам өзү басып кетсин деп тилеп жатам. Апамды жонума көтөргөнүмдө эрдик деп эсептебейм. Анын айыгуусу үчүн аракетимди жумшайм, деп кошумчалады Абдыкасым кызы. Туугандар, чын айтсам окуп жатып көзүмө жаш алдым. Ушундай кыргызымда ата-энесин сыйлаган ол кыздар көп болсун. Чынында аябай өзүмө жаш алып кетти, туугандар. Туура чынсыздар деген ойдомун. Ата-энени эч качан ыйлатпайлы, туугандар. Бардык нерсе табылат, бирок ата-эне табылбайт эч качан.